Мира Жээнбекова Бабурбекованы мен жактаныйм. Өзгөчө жакшы тааныйм, анткени анын атасы менен мен чогуу иштешкем, агасы менен дагы чогуу саясатта жүрүп калдым. Миранын кандай кызматкер экенин мындан мурунку юстиция министрлери Аида Салянова, Нурлан Турсункуловдор айтып бере алат. Ал мындайча айтканда өмүрү мындай бир жутунбаган, жулунбаган эле катардагы эле мамлекеттик кызматкер болуп юстиция министринде көп жыл иштеди. Ал эми ошого тиешелүү мыйзамсыз байыган жанагы тамды айтып атпайбы? Ал тамда мен иштегем. Ошол тамдын ордунда ачык саясат алиби гезиттеринин имаратында турчубуз да. Анан ошол бет маңдайында Миранын жолдошу Шадиев Султан деген ошол 2007-2008 жылдары эле 4 кабаттуу стоматологиялык борбор салган болчу. Анан жанагы биздин алибинин зданиясын экөөнү кошуп туруп, анан бир түрктөрдүн компаниясына берип туруп там салдырса, анан ошол тамдардын баардыгы Мира Жээнбековага тиешелүү деген бул өзү каранда калып да. Каранда калып, аны баардык эле журналисттер билет. Ал жерде Бабурбек Жээнбековдун офиси болгонун, анын күйөө баласынын ошо Миранын жолдошунун ал өмүр бою бизнес менен алектенип жүргөн Султан да мен жакшы тааныйм. Анан ошолордун баардыгын алып келип туруп эле Мирага такап кой туруп ушул судья мыйзамсыз байыган деген эми чын айтайынбы? Мен ишенбейм. Кудай деле ишенбейт болуш керек да. Мира сот болуп бул эми көп иштеген жок. Өмүр бою юстиция министри деп кийин эле сот болду. Анан Алек Заматов деле байып кете турганда эми анын кишинин баскан турумуна чейин мен жакшы элем. Өтө өз ишине мындай аяр мамиле кылган, мамлекетте жүрөгү ак, кызматы так киши да. Анан ошону УКМК эми жанагы кайдан алды ал маалыматты, кайда ошол 77 квартирасы бар экен деп эле жаманат кылып салды. Эгер ал берде моралдык жоопкерчилик деген бар. Аны канча деген эл алдындагы беделине, ишкерлик беделине шек келтирди. Эгер ал ушунун баарын менен сотко бере турган болсо, мен ишенем утуп чыгат. Мен керек болсо күбө болуп берем. Бул жерде мындай болгон деп. Ал жерде Бабурбек Жээнбековго тиешелүү имараттын болгонун азыркы саясатчылар бардыгы билет. Азыркы саясатчылар бардыгы билет. Камчы Ташиев өзү эле жакшы билсе керек. Анын жакын досу Оморов Куттубек деген эле. Ошондон да чыкчы эмес. Бардыгы силе билип жүрүп туруп анан кийин ошол квартирадагы тамдын бардыгын Мирага чаптап койгон бул чын айтайын, бул чындыкка шайкеш келбейт. Эми мыйзамсыз байыган деп ошо тиги эчтеке таппагандан кийин, Раушан өзү эчтеке таппадан анан карындаштан эме кылган эми Султан Шадиевдин мүлкү. Султан Шадиев мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Ал байып кетсе, ал мыйзамсыз байыган деген да беренеге сылтыр келбейт. Анан ошонун бардыгын азыркы жападан жалгыз эле Бабурбек Субановдун бала чакасынан ушул кыз иштеп атат. Анан ошого эле баарын чаптап койгон бул эми айырга туура келбейт. Эгер андай берене менен киши таппай атса, козгон киши таппай атса, мыногу жогорку кеңеште толтура 120 депутат 100-үнө козгосо болот. Мыйзамсыз байыган депчи. Толтура менин кесиптештерим бардыгы. Керек болсо мен деле алар деле билет. Кимди мыйзамсыз байыганчы, анан кийин ушунча нерсенин арасынан ошо Мираны алып чыккан, чын айтайын, бул ала барбандык, анан аша чапкандык.